Бекболот Талгарбеков коомдук ишмер президент сөзүндө туруп уран казууну түбөлүк токтотсо чоң кадыр баркка ээ болот. Бекболот Талгарбеков мамлекеттин бүгүнкү жоопкерчилиги толугу менен бийликтин мойнунда болгону үчүн убакытты созбой тез аранын ичинде чечиши керек. Бекболот агай эл уран кенин каздырбоо үчүн болгон каршылыктуу көрсөтүп митингге жөө жүрүшкө чыга баштады. Бул жагдай эл менен бийликти тирештирип, Кыргызстандагы саясий абалдын курчушуна, бийликке каршы күчтөрдүн күчөшүнө жол ачабы? Абалдын курчушу же эпке келиши албетте бийликке көз каранды. Айтайын дегеним, бул маселеде бийлик элди укса эч кандай тирешүү болбойт. Бийлик элге бирди айтып, иш жүзүндө уран казалы дегендердин талабын тымызын аткарса, тиреш токтомок турсун күчөй берет. Анткени бул жөнөкөй маселе эмес. Бул жерде эл бекеринен каршы болуп жаткан жок. Өлкөнүн, элдин тагдырына кайдыгер карай албагандар уран кенин казууга каршы болуп нааразычылык акцияларына чыгып жатышат. Жогору жактагылар элдин үнүн угуп уран казууга биротоло тыюу салып койсо, мамлекет үчүн да, эл үчүн да пайдалуу болмок. Эгерде аны карап көрөлү, изилдейле, узарталы деген оюнга кетип калышса, анда бул маселе татаалдашып кетип оңой менен токтобой калат. Башкача айтканда, нааразычылык акциянын түрлөрү уюшулуп, кырдаал күндөн күнгө курчуйт. Анткени бул маселе токтомойн эл токтобойт. Бүгүн эл балыкчыдан чыкса, эртең нарындыктар, бүрсүгүнү чүйлүктөр, анан Кыргызстандын башка регионундагылар кошулуп чыр күч алат. Ошондуктан бийлик азыртан туура чечим кабыл алып, уран казууну биротоло токтотуп, чалгындоого лицензия бергендерди жазалашы керек. Болбосо элдин көксөсү суубайт. Бийликтин уран казууну биротоло токтотуп коюуга күчү да, эрки да жетпейт. Аны иштетүүгө Кремль кызыктар дегендер да четтен чыга баштады. Эгер Кремль чындап уран казууну кааласа, азыркы бийлик элдин каршылыгын эске албай, уран казууга аргасыз болобу? Балким алар туура айтып жаткандыр, бирок Россия ушундай кысым көрсөтүп жатат. Бийлик алардын айтканын аткарууга аргасызбыз деген кадамга барса, аягы жаман нерсе менен бүтүп калышы ыктымал. Ошондуктан бийлик уран маселесинде Россиянын компанияларынын кызыкчылыгын эмес, Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын биринчи планга коюшу керек. Бийликтин уран казууну токтотууга күчү жетсе, эл арасында аброю жогорулайт. Күчү жетпесе, бул маселенин жыйынтыгы 3 революцияга алып келиши толук мүмкүн. Ошон үчүн бийликтегилер элдин бүгүнкү кооптонуусун, көксөөсүн тезинен басып, уран кени эч качан иштетилбейт деп бул маселеге чекит коюшу керек. Анткени элдин нааразычылыгын Атамбаевге окшогон дискретивдүү күчтөр колдонуп кетиши мүмкүн. Мамлекеттин бүгүнкү жоопкерчилиги толугу менен бийликтин мойнунда болгону үчүн убакытты созбой тез аранын ичинде чечиши керек. Бул маселеде президенттин элге берген убадасы менен жасаган иши дал келиши керек. Эгер элди сооротуп коюп, тымызын иштетүүгө жол ачса, кечиримсиз иш болуп калат. Президент уран кени боюнча позициясын билдиргенден кийин эл алдында анын кадыр баркы көтөрүлдүбү? Президенттин уран боюнча позициясы чыны менен мактоого аларлык иш болду. Эми аягына чейин сөзүнө туруп, элге берген убадасын аткарышы керек. Анткени президенттин уран казууга каршы чыкканы бийликтин кадыр баркы жогорулашына сөзсүз салымын кошот. Эми жогоруда айткандай, уран казууга кызыктар болгон кожоюндарды атаса, уран казууну түбөлүк токтотсо, бул бийлик эл арасында чоң кадыр баркка ээ болот. Өлкөдө тынчтык болуп, ынтымакка келебиз. Президент айтканын аткарбаса, 3 революцияга жол ачат. Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Уран казуу ишин Чернобыльдин маселесине теңеп карашыбыз керек. Чернобыль Советтер Союзу үчүн кандай оор маселе болсо, уран маселесин кесепетте Кыргызстанга андан кем эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Чернобыльга жеткизбей, өлкөнү сактап калышыбыз керек. Бул жерден президент жакшы иш кылды. Мухаммедкалый Абылгазиев буга чейин уранды чалгындоого кимдер кол койгонун жар салды. Ал өзү жоопкерчиликтен качып, алардын атын атадыбы же уран боюнча болгон чындыкты коомчулукка айттыбы? Менин оюм боюнча бул жерде толук чындык айтылбай жатат. Себеби лицензия уран кенин чалгындоого берилген деди. Демек, ага чыныгы кожоюндар эмес, экинчи катардагы фигуралар, башкача айтканда аткаруучулар кол койгон. Ошон үчүн премьер-министр уран кенин иштетүүгө кайсы президенттин кандай кызыкчылыгы болгонун, чыныгы кожоюндар эмнени каалашканын ачык айтса болмок. Анткени лицензияга кол коюп узарткандар мамлекеттеги биринчи адамдын уруксааты жок иш кыла алышпайт. Эгер чындап эле Отунбаева, Атамбаевдин убагында берилген болсо, алардын мындай кызыкчылыктары болгон дейши керек эле. Антип айтпагандан улам өздөрүнүн да кызыкчылыгы барбы деген күмөн саноо бар. Ошон үчүн чындык төбө астыга алынып жатабы деп шек санап жатам. Алмамбет Шыкмаматов менен Алтынбек Сулайманов уран кенин казууга 50 жыл мораторий жарыялоо боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Бул мыйзам колдоого алынабы же тоскоолдукка учурайбы? Бул мыйзамды депутаттар кабыл алып да коюшу мүмкүн. 50 жыл эмес, кеминде 100 жылга мораторий жарыялансын десе болмок. Эгер мен Шыкмаматовдун ордунда болсом,
сом зыяндуулугу жогору уран кени түбөлүк казылбасын дегенди мыйзамга киргизип, мораторий жарыялансын демекмин. Анткени уранды казууга кылымдар бою уруксаат бербешибиз керек. Тоң районундагы уран казган жер тоонун арасында, элден алыс жайгашкан жерде эмес, дайым шамал болуп турган жерде жайгашкан. Уран казыла баштаганда эле урандар уча баштайт. Уранды зыянсыз ыкмалар менен казат деген болбогон жомок. Алар мындай аракети менен эч кимди ынандыра албайт. Ошон үчүн уранды түбөлүк казбаш керек. Уран кени Кыргызстанга эч качан жакшылык алып келбейт. Маселен, Союз мезгилинде Майлуу Суу шаарындагы уранды көмдүк дешкени менен азырда радиациялык фон күчтүү. Урандын калдыктары калган үчүн ал жерде оору да көп. Кокус ал жерде уран ачылып кетсе, катастрофа болот. Тоңдогу уран кенин ачуудан мурун Майлуу сууда атом бомбасы жатканын, ал жердеги маселе азырда кооптуу экенин унутпашыбыз керек. Уран кенин иштетебиз деген жеткен акылсыздык, чыккынчылык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Президент таптакыр ачылбайт деп, бул маселеде кимдир бирөөгө милдеткор болбой, уран кенин иштетүүгө караманча каршы турушу керек. Россия акыркы үлгүдөгү аскердик техникаларын белекке берип, кыргыз бийлигин уран казууга милдеткор кылып койгон жокпу? Андай күмөн санаган ойдунда жаралып жатканы мыйзам ченемдүүлүк, себеби биз өлкө үчүн кооптонушубуз керек. Бирок бизде бийлик аскердик техникаларды уран каздыруунун эсебинен алды деген факты жок да. Бийликтин кадамдарын көрөбүз. Эгерде бийлик айландырып түрдүү шылтоолорду таап, уран каздырууга жол ачса, мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошондуктан уран казуу маселесине бийлик өтө сак болуп, акыл эс менен чечиши керек. Президенттин уран темасы боюнча пикирин билдирип, казылбайт дегени мактоого татырлык иш болду. Эми калган картаны ачып, уран казууга кызыктар болгондордун атын аташы керек. Булак майдан KG гезити. Нарында бир түндө 2 банктын банкоматтарын талкалап, акчаларын тоноп кеткен адамдар оштон кармалды. 12 апрель күнү Нарын шаарында 2 банктын 2 банкоматын талкалап, акчаларды алып кетүүгө шектелген адамдар кармалды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга 7 майда Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 12 апрель күнү саат 8:40 чамасында Нарын шаарынын тургуну милицияга кайрылып, банктын эт сатуучу дүкөндүн ичинде жайгашкан банкоматын белгисиз адамдар талкалап кеткендигин билдирген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, кылмышкерлер банкоматты талкалап, ичиндеги акчаларды алып кетишкендигин тактаган. Эт сатуучу дүкөндө видео көзөмөл жана сигнализация орнотулган эмес. Ошондой эле күзөт кызматкерлери тарабынан эч кандай келишимдер түзүлбөгөндүгү аныкталган. Ушул эле күнү саат 8:50 чамасында КСБ банкынын Нарын шаарындагы директору милицияга кайрылып, банктын банкоматын белгисиз адамдар талкалап кеткендигин билдирген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барышкан. Алар кылмышкерлер банкомат орнотулган имараттын түндүк тарабындагы эшигин талкалап киришип, банкоматты талкалап, ичиндеги акчаны уурдап кеткендигин такташкан. Бул имаратта да сактоо үчүн коюлуучу видео көзөмөл болгон эмес. Күзөт кызматкерлери тарабынан эч кандай келишимдер түзүлгөн эмес. Аталган факты боюнча Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан ыкчам аракеттер жүргүзүлүп, кылмышка шектүү катары Ош шаарынын тургуну 1989-жылы туулган жана Чүй облусунун Жайыл районунун Алексеевка айылынын 1985-жылы туулган тургуну кармалды. Бул адамдар ушундай эле кылмышты Ош облусунун аймагында дагы жасоого шектелип, Ош шаарында камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак турмуш KG. Дүлөй жигиттерди тепкиге алган деп Алайдын бир тургуну кармалды. Алайда бир нече киши дүлөй жигиттерди бала уурдамак болгонсуңар деп айыптап физикалык күч колдонгондордун бири кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө Алай районунун Корул айыл аймагынын 9 булак айылынын 8 тургуну суракка алынган. Шектүү катары Кең жылга айылынын 37 жаштагы жашоочусу кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Дүйшөмбү күнү дүлөй жигиттердин жакындары Ош шаарына нааразычылык акцияга айыптууларды жана видеону интернетке тараткандарды жоопко тартууну талап кылган. Дүйшөмбү күнү дүлөй жигиттердин жакындары Ош шаарына нааразычылык акцияга чогулуп, айыптууларды жана видеону интернетке тараткандарды жоопко тартууну талап кылган. Буга чейин соц тармакта Алайда өздөрүн калп эле дүлөй көрсөткөн кишилер жаш балдарды уурдап жатат деген чуулгандуу видео тараган. Тасма каармандары чын эле сүйлөй албайт жана айылда жүргөн чоо жайын жергиликтүүлөргө түшүндүрүп бере алган эмес. Милиция бул видеонун чоо жайын аныктаган. Окуя Алайдын Корул айылында болгон. Жергиликтүү элдин катуу басымына кабылган 24 жаштагы жигиттер чындыгында Дүлөй, Кара Суудагы атайын мектепте билим алышат. Алар Алайдагы доснукуна келип, бир нече айылдарды кыдырып, орозо календарын сатып жүргөн. Айылдардын биринде жигиттер эшек минип жүргөн баланы көрүшөт да, андан эшекке минип көрөлү деп акча сунушташат. Сүйлөй албаган үчүн ымдап жаңсап түшүндүрүүгө аракет кылышат. Бирок жаш бала аларды түшүнбөй, үйүн көздөй чуркап жакындарына мени бейтаныш кишилер кууду, акча сунуштады деп айтып барат. Ушундан кийин Дүлөй жигиттер жолун улаган, бирок жергиликтүү тургундар аларды кууп жетип, ур токмо
өтмөккө алган. Айылдыктар бейтааныш балдардын чын эле майып экенине, сүйлөй албай турганына ишенген эмес. Булак чындык KG. Манас Ниязов көкбөрү оюнунун учурунда эмнеге мушташканын айтты. 8 май күнү жеңиш күнүнүн урматына Чолпон Ата шаарынын ат стадионунда өтүп жаткан көкбөрү боюнча турнирде Достук жана Сары Өзөн командаларынын оюнчулары Манас Ниязов менен Нурбек Юсуповдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, алар аттан түшүп мушташып кетишкен. Ал эми эки көкбөрүчүнүн командасындагылар да аталган жагдайда карап турбастан өз тарапташтарына жан тартып, ат үстүндө камчылаша кетишкен. Бул видео интернетке тарап, эки тараптын көрөрмандарынын жана колдоочулардын ортосунда катуу талкууга түшкөн. Массалык мушташтан кийин эмне болгону тууралуу Манас Ниязов Барометр KG сайтына айтып берди. Саламатсызбы, Манас? Кечээки пикир келишпестикке кандай комментарий бере аласыз? Биз Нурбек менен ошол жагдайдан кийин кайра эле элдештик. Экөөбүз дагы жабыр тарткан жокпуз. Абалыбыз да жакшы. Аталган пикир келишпестик кандай себептен улам келип чыкты? Жөн эле экөөбүз айтышып кеттик. Ал жерде эч нерсе деле болгон жок. Видеону таратып жиберишиптир. Оюнда андай учурлар көп болуп турат. Биз ал жерден урушкан болсок, кайра эле оюн бүткөндөн кийин күлүп кол алышып кеттик. Болгон окуя ошол жерде эле калат. Ортомчулар дагы болгон жок. Эске салсак, Манас Ниязов 2016-жылы мыкты оюнчу, мыкты чабуулчу аталган курама команданын жана Достук тайпасынын курамында бир нече ирет кан кызыткан беттештерде сыйлык наамдарга татыган. Ал эми аталган беттеште 14 упай менен Достук командасы жеңишке жеткен. Булак Барометр KG.